Илгери бир падышага өзгөчө эшек белек кылышкан экен. Анан баягы падыша ким эшекке окуганды жана жазганды үйрөтө алса, ал сыйлыкка ээ болот деп шаар элине жар салды. Ошондо бир адам падышага барып: "Падышам, бул иш менин колумдан келет. Мага болгону бир ай убакыт бериңиз." Падыша анын өтүнүчүн канааттандырды. Бир айдан кийин ал адам эшек менен кайтып келип: "Мына урматтуу падышам, мен ага окуганды үйрөтүп койдум. Бирок ал жаза албайт." Падыша бул кабарга сүйүнөт да андан өз сөзүн далилдеп берүүнү суранат. Ошондо ал киши эшектин алдына китеп коет да анан баягы эшек тумшугу менен биринчи баракта ажат. Ошентип эшек китептин башынан аягына чейин барактап берет. Эшек китептин аягына жеткенде киши падышага кайрылып: "Көрдүңүзбү? Ал китептин баардыгын барактап окуп чыкты." Падыша сүйүнүп, ал кишиге убадаланган сыйлыкты берет. Анан ал тургун шаардан чыгып баратканда ага бир киши келип: "Эй, кандайсың? Айтсаң я, кантип эшекке китеп барактаганды үйрөтүп койдуң? Мага айтып берчи." Айтса айтайын. Билесиңби, мен күн сайын болгону китептин барактарынын ортосуна буудай данын салып койчумун. Эшек бир ай бою буудайды барактардын арасынан таап жегенге көнгөн. Бирок бүгүн китепти ачып эч нерсе тапкан жок. Ошентип ал чыдамдуулук менен китептин аягына чейин барактап бербедиби? Ошондо берки киши бул адамдын акылмандыгына күлүп жиберди. Кымбаттуу замандаш, бир ай кайталоо менен эшек китеп барактаганды үйрөнө алды. Ошол сыңары кайсы бир жөндөмдүүлүккө ээ болуп, же кайсы бир чөйрөдө адис болууну, же чет тилдерин үйрөнүүнү, жакшы адатка ээ болууну кааласаңыз, күн сайын кайталоону унутпаңыз.